Бүгүнкү күндө интернет желелеринде айыл чарба азыктарын өстүрүүчүлөр, өзгөчө клубника өстүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү бар дейт. Сатуучулар жана экспортко чыгаруучулар, сатып алуучулар менен болгон мамилесин жеринен барып билип келели деп баратабыз. Канча болду өстүргөнгө? Bunu başlaganга 1,5 жыл болду. Негизи башынан 1,5 жыл болду. Эми токтоп калмай жок. Тергениңерди тергендей эле апарып өткүзүп атасыңар да. Ооба. Бул өзү бышкан неме? Турбаш керек көпкөчү бышкандан кийин эле колдон келсе терип анан өткөзүш керек да. Чыгып бүгүнкү тергениң 2 күндө бир терсең, ошону алып барып тапшырсаң өтүп атат да. Мындайча айтканда туруп калган жок, а? Өтүп атат, бирок азыр арзандап кетти да, чын айтканда. Ушул жактын зыбыт жагын ушу карап берсе, ким мамлекет болсо да карап берсе жакшы болот эле да, зыбыт жагын. Көчөттү кимден алдыңар эле? Көчөттү азыркы Бектемир байкеден алганбыз. Ал жана Мөмө деген ассоциацияга мүчө болдуңар да? Ассоциациясы. Ал жакта мындай бир массовый мына бушуп келгенге алабыз деген бир аракеттер болуп атабы? Алар башынан эле ушул көчөттөр сатып атканын айткан, ошо зыбыт жагын карап беребиз, баары жакшы болот депчи. Анан башында жакшы болуп келип эле анан баягы масса көбөйгөндө бир аз аларга кайрылсак мына жакшы болот дешет. Анан негизи азыркы учурда жакшы эмес да баа. Андан башка да алуучулар барбы? Алуучулар негизи талаш боюнча 2 эле адам. Базардан деле алып берет, бирок базарда өтө эле төмөн баада алышат алар. Алып саткандар. Буюрса жакшынакай болуп мына көрүнүп келатат. Элдин талабына жакшынакай кылып иши кылып элге таратып берсек жакшынакай. Баасы да туура келсе, бул заманда чын эле иштеш керек экен да. Бүгүн кайсы канча көлөм? 100 килодай чыгып атабы? Бир тергенде 120-100 тегерек болжол. Кайсы жерге өткөзөсүңөр? А жерге апарып атабыз. Азыр Кызыл Сайда Гүлзат деген эже бар. Талас боюнча ушул эже жакшы алат да негизи. Гүлзат азыр болсо клубника башталып аткан турбайбы? Клубника, малина ошол кандай көп алып келишип атабы же азыр баягы сезону келе элекпи? Азыр клубника массага чыга албай атабыз. Бир күндө 2,5 тонна, 3 тонна чыкпай атат. Качествого өтө албай атабыз. Талас жаңы неметкенде, жаңы былтырдан баары тигип баштадык да. Биз көлдө Бишкекте болуп опытный боло элекпиз да, жаңы төрөлгөн там турбастан баладай болуп атабыз. Анан эми ошол ар бир кыйынчылыктарына чыдап, дыйкандардын ошо 5 ящик, 10 ящик болсо да алып, полясына барып алып жүргөнбүз. Азыр эми эки жактан 3 жерден приемка ачтык. Беден бирөөсүн үйдөн алабыз. Бирөөсүн Кара Бурадан алабыз, ылдый жакшы удобный болсун. Бир точка эмеден Таластан автовокзалдын ичинен алабыз бир. Кечкиси машиналар дыйкандар менен группа кылып алганбыз. Ошол анан биз да аракет кылып атабыз. Сбыт ошо Астана, Караганды, Жамбылга кирбейт, Жамбылга уже арзан келет. Жерде бир сеткага 120 сомдон алышка туура келет. Аракет кылып атабыз, Райсага жетпей атат, 2 машина желептип эле экөө тең плейсин басып кетет экен биздики. Анан дыйкандар да кайсы убакта сууга эрип, кандай удобрение беришти жакшы үйрөнүшүп албай атат да, жакшы агрономдор керек. Ошо кыдырып бизде неметип, дыйкандар менен немелерибиз айтып, кандай убакта суугаш керек, кайсы убакта териш керек, ошону үйрөтө албай сайылып кыйынчылыктар болуп атат. Бара-бара жолго түшөттүр да. Буюрса эми бара-бара жолго түшөт деп үмүт менен иштеп атабыз эми. Анан дыйкандарга да жакшы иш кылсак, анан балам ошо Астана, Караганда продавецтер бар. Аларга айтып атат, эми кирген эле баасына 10 сом койгула да сатып бере бергиле. Если көтөрүлсө, баа көтөрүп сата алсаңар, кайра эле дыйкандарга плюс болсун 10 сом эле коелу. Менин айылга кылган жакшылыгым ушул депчи. Элдер суранганда өз деле дыйканбыз, биз да 1 гектар айдаганбыз.
клубниканын кандай кыйын экенин, канча акча кетерин бүт түшүнөбүз, калькуляция бүт эсептеп чыгарабыз. Бүгүндөн дыйкандардын канча көлөм алып келсе, ошону алып, анан экспортко чыгарып атасыздар. Ошо экспортко чыгарып атабыз, анан айтып атабыз эми. Бара силер да көнөсүңөр, биз да көнөбүз, кыйынчылыктар болот любой жерде. Иш башы баары эле кыйынчылыктар болот. Анан азыр дыйкандар сай кыйналып атабыз, мындай дейт. Анан эми, конечно, кыйынчылыктар болот да бир жолго түшкөнгө чейин. Бирок аракет кылып атабыз, ушу сбыттын амалын ойлоп атабыз. Как вопрос, көмүп коёк деп, көмүп коюп Сорттоп келиш керек да. сатып коюп кетишик да негизи. Эс көрбөйсүң, булар сиз деле базар кылсаңыз, меске 200 тежем, ушундай эле 200 тан албайм дейсиз да. Бирок ушундай эле кетти да бул, туура түшүндүрөсүз. Бүгүн ушуну 170тен алып атасыз дедиңизби? Оо, 170 тан. Сорттолбогон, да? Ооба, мындай аралашкан, бираз аралашкан, бирок айтып атабыз дыйкандарга. Сатып коюп келе буну сыртка таанытайык, элдердин баарын үйрөнсүн деп атабыз. Антпесек баягы биздики көнүп калганда аралаштырмаганда азыр ага карабайт азыр. Рынок чоң, баягы билесиздер. Güzel. Жала мындай болсо. Жок, анда өтө андай алып келе албайт дыйкандар. Мына мунадан өйдө кыскасы чүнкү мунадан. Бул 170тен кымбатыраак болот да? Жок, ушул азыркы базар көтөрсө будан да кымбат болот. Базар элге түшүндүрүшкө болот, көйрөгөлөр. Дыйкандар үйрөнүп баштады, жакшы үйрөнүп.